Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан мен Кубаныч Чороев БСТ Элет коммерциялык эмес кооперативинин кеңешинин мүчөсү жана мен жанымда биздин кооперативдин мүчөсү Бекзат Билалов. Бекзат, рахмат сиз келгениңиздерге. Жана айта кетсеңиздер, эмне үчүн сиз БСТ Элетти тандадыңыз? Кайсы жылы? Рахмат кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен бүгүнкү учурда БСТ Элет кооперативинин мүчөсү болуп эсептелинем жана кезекте турам. 2019 жылы мен чечим чыгарып 35%-ын төгүп кезекке турууну чечтим да. Кооперативден үй алам деп. Буга чейин дагы көп тармактарды карагам, ипотеканы, застройщиктерди карап көргөм. Анан тилекке каршы мага ылайыктуу шарттар жок экен, анан ошон үчүн эмес, кооператив негизинен эле бүгүнкү күндө аябай популярдуу жана ыңгайлуу шарт берип, мүмкүнчүлүк берип атат да бизге үй алганга. Сиз үйдү кайсы жактан алганды пландаштыруудасыз? Сиз азыр кезекте турасыз да, анан кезегиңиз жеткенде кайсы шаардан аласыз? Кезек келгенде Кудайым буйрса 2 миллиондук квартирага 35%-ын төгүп тургам. Анан Бишкек шаарынан алам буйрса. Эгер Бишкек шаарынан ошо 2 миллионго алсаңыз, айына кайра 10 жылга төлөмүңүз канчадан болот экен? Мен 2 миллиондук квартиранын ай сайынкы төлөмү 12 000 сомдон болуп чыгат да. Ай сайын. Орточо 12 000 сомдон. Орточо. Бул бир бөлмөлүү батирдин баасы бир 2 миллион болот да. Мисалы Бишкек шаарынан бүгүнкү күндө арендага алса деле ошол эле акча чыгат да, туурабы? Ооба, бир комнат квартираларды ошо 15 000 сомдун тегерегинде азыр берип жатышат. Демек, сиздин 10 жыл төлөгөн төлөмүңүз арендага төлөгөндөй эле баасы бирдей болот да, туурабы? Ошол жагынан сизге бул шарт ыңгайлуу болуп атат да. Бул шарт аябай эле ыңгайлуу, эмнеге дегенде бияктан жанагындай справка, айлык тууралуу, анан поручитель тууралуу справкалар суралбайт да. Ошол жагынан аябай жеңилдик берилген. Анан жанагы мугалимдер жана могу өкмөттө иштеген сотрудниктер, айткандай, военнослужащийлерге дагы мындай шарт түзүлгөн да, бияктан алганга. Сиз өзүңүз буга чейин аскер кызматкери болгонсуз да, э? Туура, мен 10 жылдан ашык чегарада кызмат кылгам. Анан тилекке каршы аяктан мага үй тийгенге көргөн жокмун мындай. Демек, сиз азыр ошол аскер кызматында иштегендерге бул жерде шарттар ыңгайлуураак деп айтканга негиздер барбы? Ооба, аябай эле жеңил. Бул аскер кызматкерлерге гана эмес, бул мугалимдер, жанагы медработниктерге дагы аябай шарттары аябай ыңгайланышкан да. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз менен Бекзат Билалов, биздин кооперативдин мүчөсү жана пайшеги, кезекте турган мүчөсү, жакын арада кезеги келет. Ошо Бишкек шаарынан квартира алган жатат. Мына ошо кезеги келип, батир алганыңызда биз дагы бир жолугушабыз деген үмүттөбүз. Ооба. Чоң рахмат. Мен баарыңарды чакырам. Келиңиздер, кооперативге кирип үй алыңыздар. Чоң рахмат.